Sadaqa olayım. Vay aynen. Gelin. Бул Лола Сейдахметова. Ал Тажикстандын Исфара районунун Матпари айылындагы кыргыз мектепте мугалим болуп эмгектенет. Лолайым бүгүн Баткен районунун Кызыл Бел өткөрмө бекетинин ачылышына келди. 4 жылдан бери көрө элек туугандарын кезиктирип толкунданганын жашыра алган жок. Кызымды, неберелеримди көргөнү келдим. Бүгүнкү бул майрам биз үчүн салтанаттуу майрам болду. Эң кубанычтабыз. Тууган урукту, мына сиңдилеримди бардыгы шаякта. Биз аякта калып кеттик Тажикстанда. Ошон үчүн өзүм мектепте иштейм, мен дагы неберелерим сагынып издеп жүрөм. Азыр каякта экен деп. Тууган уруктар бардыгы шаякта. Канча жылдан бери көрөсүңүз? 1 жылдан бери көрбөйм. Россия кеткен эле, ошон менен келдилер. Сиңдилеримди 4-5 жылдан бери көрбөйм сиңдилеримди. Лола айым сыяктуу эки өлкөнүн ондогон жарандары чек арадан өтүп көптөн күткөн жолугушуулар болуп жатканына кубанып турганын көрүүгө болот. Эки тараптуу көзөмөл өткөрүү бекетинин ачылышына тажикстандыктар да ыраазы. Бүгүн мана эки давлат бири-бири менен дос болдук. Биз курсан боламыз. Мана биз ham мана якында şu qo'shnida yashaymiz. Endi bir-birimizga yaxshi bo'ladi, borib kelishga. Endi men tijorat tomon tarafda hamma nimasiga bizga ham yaxshi bo'ladi, sizlarga ham xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Endi xudo xolasa mana yo'llar ochildi, hammasi yaxshi bo'ladi. Do'stlikka arzimaydi deb biror narsa. Бүгүн 13 мартта Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон чек ара боюнча келишимге кол коюшту. Анын негизинде Элейлектеги Кайрагач жана Баткендеги Кызыл Бел көзөмөл өткөрүү бекеттери кайрадан иштей баштады. Ошондой эле эки өлкөнүн облустук жетекчилеринин катышуусунда бул өткөрмө жайлар аркылуу автоунаалардын өтүүсү жанданды. Это очень значимое событие, символизирует начало нового этапа взаимовыгодного сотрудничества, дружбы и всестороннего развития. Мы открыли новый виток истории кыргызско-таджикского сотрудничества. Мы должны идти к дружеским отношениям, которые складывались на протяжении многих веков. Хочу поблагодарить глав и членов правительств наших стран, дипломатов, жителей наших регионов, которые всемирно и активно поддерживали и помогали решению этих вопросов. Сегодня исторический день. 100 лет жителей наших областей, Сагдийской области и Баткенской области, которые нерешенные вопросы по делимитации границы между Таджикистаном и Кыргызстаном были 100% они решены. Поэтому я поздравляю всех жителей Сагдийской области, города Исфари и приграничных районов Республики Таджикистан Сагдийской области, всех жителей Баткенской области и Баткенского района с таким знаменательным днем. Белгилей кетсек, Кыргыз-Тажик чек арасы 2021 жылдагы жаңжалдан кийин жабылган болчу. Ал эми Кайрагач жана Кызыл Бел көзөмөл өткөрүү бекеттеринин ачылышы эки өлкө ортосундагы мамилелерди чыңдоонун маанилүү кадамы катары бааланууда.